окуучулар, бүгүнкү темада биз маселе чыгарганды үйрөнөбүз. Маселе чыгарыш үчүн биринчи сөз түрдө физикалык чоңдуктарды билишибиз керек. Физикалык чоңдуктар биз өткөн чоңдуктар боюнча азыр бизге кайрылалы. Физикалык чоңдуктар. Физикалык чоңдуктарда эң биринчи бизде өтүлгөн жол. Өтүлгөн жолдун символикалык белгилениши S чембирдеги метр болуп эсептелинет. Бул өтүлгөн жолду өзүңөр билгендей биз метр менен эсептейбиз. Биз мисалы үчүн мынча метр жол бастык, бул жака мынча метр менен барып келдик дегендей. Экинчи убакыт. Убакыттын символикалык белгилениши T чембирдеги секунда. Дагы бир биз билүүчү чоңдук бул ылдамдык. Ылдамдык бул убакыттын бирдиги ичинде өтүлгөн жолду мүнөздөчү физикалык чоңдук бул ылдамдык болуп эсептелинет. Ылдамдыкты табыш үчүн жолду биз убакытка бөлүп коебуз. Андан кийин мына ылдамдыктын символикалык белгилениши V чембирдеги метр бөлүнгөн секунда болуп эсептелинет. Ылдамдыкты табыш үчүн жогору бул формуланы колдонобуз. V барабар S бөлүнгөн T. Ылдамдыкты табыш үчүн ушул формуланы колдонобуз. Экинчи, эгерде биз өтүлгөн жолду таба турган болсок, анда S барабар V көбөйтүлгөн T деген формуланы колдонобуз. Үчүнчү, убакытты таба турган болсок, анда төмөндөгү формуланы колдонобуз. Эми азыр биз эсеп чыгарганды карап көрөлү. Биринчи эсеп чыгарардан мурда силерге эсептин берилиши берет маселе. Маселенин берилишин кылаттык менен окуп чыгып, аны түшүнүүгө аракет кылабыз дагы, анан белгилөөгө өтөбүз. Биринчи эсеп чыгарардан мурда биринчи берилди деп жазып алышыбыз керек. Берилди. Эми мындай дейт: жүргүнчү дейт, а дегенде 3 километр түштүктү көздөй өткөн. Андан кийин 4 километр чыгышты көздөй баскан. Жүргүнчүнүн басып өткөн жолун эсептегиле дейт. Жүргүнчү эки жака барыптыр. Биринчиси түштүктү көздөй 3 километр басып барыптыр, экинчиси чыгышты көздөй 4 километр басып барыптыр. Мына биз ошону азыр эсептеп алалы. Эми мисалы үчүн мына берилди деп жаздык. Сөзсүз түрдө эсеп башталаардан мурда сөзсүз түрдө биз берилди деп жазышыбыз керек. Мына 3 километр. Биз километрди башкача айтканда басып өткөн жолубузду биз кайсы тамга менен белгилейбиз? S менен. Бизде 2 жол болуп атат. Анда S1, S2 дейбиз. Анда S1 барабар 3 километр. Андан кийин S2 барабар 4 километр. Эми бизде бул физикада бизде С деген система бар. Биз азыр ушул километрде биз системасын алып келишибиз керек. Аны үчүн биз эмне кылабыз? Аны үчүн мына 1 километр. Өзүңөр билгендей 1 километрде 1000 метр бар. Анда биз 3 километрди метрге айландырсак 3000 метр. Аны бул жерге алып барып жазабыз. 3000 метр. Экинчи, мына 4 километрде бизде 4000 метр бар. Анда 4000 метрде биз бул жерге алып барып жазабыз 4000 метр. Эми бизге эмнени тапкыла деди? Бизге өтүлгөн жолду тапкыла деди. Анда S сызабыз дагы, S'ти табабыз. Сөз түрдө бияка чоң сызык сызабыз дагы, бияка формула деп жазабыз. Формула. Анда биз формула алабыз. S барабар S1 кошулган S2. Анан чыгаруу. Сөз түрдө чыгаруу деп да жазышыбыз керек. Чыгаруу. Анда формулага салабыз. Мына. Бизге S барабар S1дин ордуна 3000ди коебуз. Кошулган S2дин ордуна 4000ди коебуз. 3000 метр менен 4000 метрди кошсок, бизге 7000 метрди берет. Ал эми биз башында километр менен эсептегенбиз. Анда биз кайра аны километрге алып келип коебуз. Андан кийин биз дагы бир ылдамдыкты табыш үчүн дагы бир мисалды карап көрөлү. Эмдет? Бир калыптагы кыймылдаган поезд 2 саатта 108 километр жолду басып өттү. Поезддин ылдамдыгын тапкыла дейт. Анда дагы биринчи берилди деп жазабыз. Берилди. Эми эсептейбиз. Поезд дейт
мынандай бир калыпта кыймылдаган поезд 2 саатта дейт. Саат бизге эмнени берет? Убакытты көрсөтөт, Анда убакытты биз кайсы тамга менен белгилейбиз? Т тамгасы менен белгилейбиз. Т барабар 2 саат. Андан кийин ал 2 саатта 108 километр жолду басып өтөт. Километр биз өтүлгөн жолду кайсы тамга белгилейбиз? S. Анда S барабар мына S барабар 108 километр. Аны бул жерге алып келип коебуз. Дагы бизде системасына келтиришибиз керек. Мисалы үчүн убакытты секундага айландырышыбыз керек жана саатты. Ал эми километрди метрге айландырышыбыз керек. 1 саатта бизде 60 минута бар, Ал эми 1 минутада 60 секунда бар. Эми биз 2 саатты көбөйтөбүз 60 минутага 120 минута. Кайра 120 минутаны көбөйтөбүз 60 секундага барабар 7200 секунда. Башкача айтканда 1 саатта 7200 секунда бар экен. Анда бул жерге жазабыз 7200 секунда. Экинчи S аралыкты километрди метрге айландырат 108.000 метр. Аны бул жерге алып келип жазабыз 108.000 метр. Сызабыз ортосун. Бизге эмнени тапкыла атат деп атат? Поезддин ылдамдыгын тапкыла деп жатат, Анда поезддин ылдамдыгын табабыз. V барабар канча? Ылдамдыкты биз V тамгасы менен белгилейбиз. Сызабыз бул жерге. Анда формула мен жогоруда ылдамдыкты табыш үчүн кайсы формуланы колдонуш керек экенин айттым, Анда V барабар S бөлүнгөн T. Анда чыгарабыз. Чыгарыш үчүн сөз түрдө ар бир тамгага өзүнүн маанисин жазабыз чоңдукка. Мисалы үчүн мына S-тин ордуна 108.000 метрди жазабыз, T-нын ордуна 7200 секунданы жазабыз. Анда бул экөөнү бөлө турган болсок, балдар бул жерде бизге бөлчөк, мисалы үчүн силер бөлчөктү өткөзүңөр. Бизде физикада бөлчөк сөз түрдө бөлүүнүн ордун аткарат да, кызматын. Сөз түрдө бөлчөк болгондо силер бөлүү деп эсептегиле. Мурда силер кошточка менен жазышсыңар. Бул кошточка бизде бөлүү катары колдонулбайт. Анда 108.000-ди 7200 секундага бөлсөк 15 метр бөлүнгөн секунда. Жообу 15 бөлүнгөн метр бөлүнгөн секунда. Эми балдар, силер мисалы үчүн эсеп чыгарганда мен бул жерде кызыл жана көк стрелкалар турат. Эч качан силер койбойсуңар. Мен гана силерге түшүнүктүү болуш үчүн койдум. Силерде эч кандай мындай стрелка болбошу керек. Эми силер болсо азыр өзүңөр кайра бул эсепти карап, жакшылап угуп, көрүп туруп, өзүңөр бир эсеп чыгарып көргүлө. Китебиңерден 27 беттеги 1-көнүгүүнүн номер 1-эсебин чыгарабыз. Кана бул чыгарып бага жөнөтсөңөр болот.